Килемде кыргыз күрөшү боюнча оор салмактар арасында тактап айтканда 75 килодон жогорулар арасындагы күрөш Ош жана Бишкек шаарларынын намысын коргогон балбандар экөө тең спорттун самбо түрү боюнча дүйнө чемпиондору мындан улам бүйүрү кызыткан күрөштө сүрөөнчүлөрдүн коштоосу да кызуу. Жыйынтыгында Бекболот Токтогонов таандашын көтөрүп чабуу ыкмасы менен жеңишке жетип, президенттин кубогуна жана 100 000 сом акчалай сыйлыгына ээ болду. Негизи ал бала экөөбүз көптөн бери күрөшүп жүрөбүз. Бири-бирибизди жакшы тааныйбыз. Биринчиден ошо эч жерибизди травма кылбай күрөш жакшы болду. Негизи ошо негизи Кыргызстандын эң күчтүү балбандар келди, бияка бул эле эмес. Ал эми алыш белбо күрөшүндө 75 кило салмактар арасында Марлен Абдурасулов жеңишке жетти. Ал буга чейин килемде кармашкан балбан ортосунда анча оор эмес жараат алганга карабай, килемде ал Ош шаарынын намысын коргоп чемпион атыкты. Кичине травма болуп калды, мулам өтөт спортто болот. Сен түшүнөбүз, бирок рахмат ушу бизди колдоп, менин ата-энеме, агайларыма, анан мага иштен жооп берип, тренировка кылганга убакыт бөлгөндөргө, ошо командирлериме да. Дал ушундай эле салмак категориясында таластык балбанда жеңишке жетти. Президенттин кубогуна келүү үчүн ал атайын даярдыктан өткөн. Айтымында турнирде калыстардын калыстыгы, чечкиндүүлүгү жана ачык баалай билгендиги менен башка мелдештерден айырмаланып өтүп жатат. Башкысы өлкө намысын коргоого билеги күчтүү балбандар чогулганын белгилейт. Талас областынан келдим. Күрөш өтө жакшы деңгээлде өттү. Уюштуруучу тобуна рахмат айтмакчымын. Күрөш жакшы өттү. Бүгүн чемпион болдук. Жакшы дайынданганбыз буга чейин. Президенттин кубогу эгемендүүлүк күнүнө карата өттү. Улуттук оюндардын жалпы 6 түрү боюнча мелдеште жеңгендерге акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Анда таяк тартмай, айкүрчүккө, ордо жана оордуктарды көтөрүү боюнча да мелдеш жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр сыйланды. Эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогунда улуттук оюндардан таяк тартыштан 55 кг салмакта экинчи орунду ээледи. Ош ички иштер башкармалыгынын атынан катыштым. 7 областтан келиптир. Өтө жакшы оюн болду. Буюрса ошо Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата улуттук оюндар боюнча президенттин кубогу 6 локацияда Ош шаарынын Борбордук стадионунда жыйынтыкталды. 2 күндүк мелдешке 4 мамлекеттен жана облустун 7 аймагынан жана 2 шаары жалпы болуп 300дөн ашуун спортчулар катышты. Бардык мелдештердин жыйынтыктоочу финалдык беттештерин көрүүгө күбө болууга болот. Жалпы байге фонду боюнча айта кетсек, ушул иш-чарага мамлекеттин эсебинен 9 миллион сом акча бөлүнгөн. Ал эми ошол ат майданда өткөрүлүп жаткан аламан ат чабышка президенттин фондунан өзүнчө биринчи орунга 1 бөлмөлүү батир, экинчи орунга 1,5 миллион сом, үчүнчү орунга 300 000 сом тапшырылат. Жалпысынан иш-чараны айта кетсек, өтө жогорку деңгээлде өтүп жатат. Чет мамлекеттерден келген спортчуларды айтсак, Өзбекстандан, Казакстандан, Тажикстандан жана ошондой эле алыскы Малайзия мамлекетинен дагы спортчулар келип, абдан жогорку деңгээлде өткөрүп берип жатабыз. Айтсак, быйыл эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы жана Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракеси Ош шаарында белгиленип, спорттук иш-чаралар да уюштурулган. Анда улуттук оюндар жана ат оюндары боюнча президенттин кубогу да уюштурулган. Айжаңыл Турдо Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.